Жана негизи илгерки убактарда биздин ата-бабалар кандын басымы эле көтөрүп кеткенде гана колдончу. Башка ооруларда эч убакта колдонгон эмес. Азыркы убактарда болсо хижаманы показаниясы барбы, жокпу бүт ооруларга кошо колдонуп атат. Эгерде адамдын кан басымы 200ден ашып кетип жатса, дары бербей жатса, дарылар жакшы жардам бербей жатса, ошол убактарда канды чыгарып неме болсо болот. Көп эмес, медицинский показания менен только медицинаны билген адамдар гана кое бериш керек. А так негизи, мисалы үчүн кандын басымы бөйрөктүн кан тамыры көтөрүлүп калып туруп, ошондон көтөрүлүп атат дейли. Ошондой убактарда хижама эч кандай жардам бербейт. Себеби деген бул жакта гормональный нарушение болуп атат да. Гормональный нарушение болгондон кийин хижама кан чыгарасыңбы, чыгарбайсыңбы, эч кандай эффект болушу мүмкүн эмес. Жалгыз гана мындай убактарда кан басымын төмөндөтүш үчүн ошо бөйрөктүн кан тамырын алмашыш керек, жасалбаган тамыр менен. Анан хижама десе эле кандын баягы любой коронавирус болсо деле хижама, башка болсо деле хижама деп айткандардын баары негизи туура эмес. Бул нафта медицина катарында да туура келбейт. Өзүнүн атайын көрсөтмөсү бар, кайсы убактарда гана колдонулуп турган. Мисалы үчүн баягы кан тамырлардын, мисалы үчүн жанакы кээ бир гипертония болушу деп атпайбы, кан басымы көтөрүлүп кеткен гипертония болсо. Ошол убактарда гана, кээ бир убактарда гана колдонуш керек. Аны дагы эгер медик болсо, эгер ошол жактын баягы жашынакай үйрөнүп келсе, ошондо гана колдонуш болот, бирок көп эмес. Только жана хижама деп эле бүт жана мондолор, көз ачыктар, жанакы медицина боюнча билими жоктор көбүнчө колдонуп атат. Биздин жанакы нафта өзүбүздүн специалисттер, медиктер, нафта медиктер көбүнчө колдонгонун мен көрө элекмин.